Ырыс алды ынтымак. Илгери бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Бирок балдары атасынын айткан акылын укпай, ар бири өзүнчө жүрүп, чоңу кичинекейин сабап, кичинекейи чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлоп терең ойго түшөт. Такыр айла болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам тобулгунун жыгачын көтөрүп келет. Анан балдарынын баарын чогултуп алып, "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Бул тобулгуну ушу тобу менен сындырып көргүлөчү" деп байланган тутамды балдарына карматты. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашты. Бооланган тобулгуну эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып отуруп калышты. Карыя тобулгунун боосун чечип, "Эми балдарым, бирден сындырып көргүлө" деди. Балдары бирден тобулгуну ошол замат эле чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып, чыргап калышты. Бул жерде да "Сен мен" деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун жыга коюп, кыр көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын олтургузуп алып, нускалуу сөз баштады. "Балдарым, мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар абдан көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз тобулгудай чарт-чурт сындырып кете берет. Ал эми бооланган тобулгудай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтара да албайт. Мына, аны көрдүңөр го. Турмуш деле ушундай. Силер кандай бирдиктүү болсоңор, ошондой зоболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтарым ушул, балдарым. Эсиңерде болсо, айтканымды угуп калгыла" деп карыя сөзүн бүтүрөт. Көп узабай карыя каза болот. Балдары атасынын айткандарын эстеп, акылга келип, бирдиктүү оокат кылышып, касташкан душманын жеңип, артык дүйнөсү болсо кедейлерге берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган экен.